Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин. Ва салату ва саламу аля саййидил мурсалин ва аля алихи ва асхабихи аджмаин. Ең алғаш жаратқан Аллаху субхану ва таалаға шексіз мақтаулар болсын. Андан кейін сүйікті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламға Алла Тааланың үзгілтіксіз салауат саламдары болсын. Алланың жалғыздығына иман келтіріп, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламның сүннетіменен жашаған сіздерге дайыма Алла Тааланың үзгілтіксіз рахматы мерими, хидаяты нуру, адал рызқысы, берекесі бола берсін. Урматтуу мұсылман бір туғандар, бүгінгі жұма күніңіздер құтты болсын. Жаратқан Аллах субхану ва таала мына ушундай берекелүү құтты күнді атқарған бардық жақшылық іштеріңіздерді, дуа тілектерді, Құран зикирди, ошол эле учурда жұма намазыңыздарды Алла Таала кабыл кылсын. Чындыгында динибизде мусулман адамдын сыпатын пайгамбарыбыз сыпаттап, ал-муслиму мен салимал муслимуна мин лисанихи ва яди вал мухажиру мен хаджара ма нахаллаху анху. Чыныгы мусулман ал кандай адам? Чыныгы мусулман ал өзүнүн тили менен жана өзүнүн колу менен башка бирөөлөргө зыян бербеген адам. Ошол эле учурда Алла Таала тыйган бардык нерселерден өзүнү тыюу жана Алла Таала ташта деген нерсени таштоо экен. Демек мусулман адам бул дүйнөдө Алла Тааланын ыраазычылыгын издеп жашагандыктан мына ушул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын сөзүндөгү чыныгы мусулман башка бирөөгө зыян бербейт экен, чыныгы мусулман башка бирөөгө акысына кирбейт экен, ага зулумдук да, зомбулук да кылбайт экен. Мына ошондон Аллаху субхану ва таала Кур'ан Каримде айтат: «Инна а'тадна лиз-залимина наран ахата бихим сурадиқуха» дейт. Зулумдук жөнүндө бир канча көптөгөн аяттар бар. Мына ошол аяттардын биринде Алла Таала бул жерде айтат: биз залымдарга, ким бирөөгө катуу зыян бергендерге, зулумдук кылгандарга, аларга баягы бардык тараптан курчалган тозокту даярдап койдук дейт. Экинчи бир аятта Алла Таала айтат: «Ма лиз-залимина мин хамимин ва ла шафиин юта». Кыяматта залымдарга, зулумдук кылгандарга эч бир ортомчу да болбойт, алардын тарабын алган адам да болбойт деген аят. Үчүнчү бир аятта Алла Таала айтат: «Ва ла тахсабанна Аллаха гафилан амма яфалу залимун». Бул дүйнөдө силер көрүп жаткан зулумдуктарды Алла Таала ошону билбей калат, кайдыгер калды, капилетте калды деп ойлобогула дейт. Демек, урматтуу мусулман бир туган, зулумдук кылуу бул шариатта чоң күнөө деп эсептелинет. Бир адам ушундай бир зулумдук кылган болсо, чындыгында муну бирөө көрбөй калды, билбей калды, бирөөнүн акысына киргенде, же бирөөнү гыйбат кылганда, же бир дагы бир жамандык кылганда, аны баарын Алла Таала билип турат экен. Болгону эртең эсеп китеп бере турган күн келгенде, мына ошонун зыянын адам баласы өзү эле тартат экен. Ошондон пайгамбарыбыз өз сөзүндө айтат: «Иттақу зулма», силер зулумдуктан сактангыла, бирөөгө зыян бергенден сактангыла, ал ким болбосун айырмасы жок. Фа инна зулма зулумати яумал кияма. Ал эми зулумдук бул кыяматтын караңгылыгынан дейт. Мына ошондуктан башка бир хадисте пайгамбарыбыз айтат: «Инна димаакум», силердин каныңар, «Ва амвалакум», мал мүлкүңөр, «Ва арадакум», силердин намысыңар харам» дейт. Мындайча айтканда, бирөөдүн мал мүлкүнө кол салуу, анын намысына кол салуу, анын канын төгүү негизи шариатта арам деп эсептелинет экен. Мусулман адам чындыгында биз бул дүйнөдөн акыретибизди курганга аракет кылабыз. Кыямат күндүн бар экендигине ишенебиз. Анан эсеп китеп да бар экендигине ишенебиз. Бардык амалдарыбыз таразыга тартылат, ага да ишенебиз. Мына ошондуктан бул дүйнөдөн биз колдон келишинче Алла Таала Куранда айткандай: «Фатазавваду фа инна хайра зади тaqwa». Кыяматка даярдангыла, азык-түлүк камдагыла. Кыяматка эң жакшы агзы түлүк бул такыбалык дейт. Такыбалык деген
демек бардық арамдан алыс болу, адал менен жашау, Алла Таала тыйган нерселерден сактануу дегенди түшүндүрөт экен. Демек, мына ошол Алла Таала тыйган нерсе, сактангыла деген нерсе, бул башка бирөөдүн акысына кирип, ага зыян берип, ага зулумдук кылып, же ар кандай түр менен аны кысымчылык алып, жаман мамиле кылууну мына ошол зулумдук деп эсептейт экенбиз. Өзү зулумдук дегендин негизги баягы лексикалык сөздүктөгү мааниси бир нерсени өз ордуна койбоо экен да. Демек, негизи адам баласы адам менен мамиле кылганда аны урмат сый менен мамиле кылыш керек. Мына ошонун ордуна койбой, тескерисинче аны басмырлап, тегеберлик кылып, зулумдук кылып, акысына кирген болсок, демек мына ушул нерсе бул зулумдук болуп эсептелет. Абу Хурайра радиаллаху анху риваят кылган хадисте пайгамбарыбыз айтат: "Атадруна манил муфлис?" Сахабалар менен отурганда пайгамбарыбыз айтат: "Ким банкрот экенин билесиңерби?" дейт. Кандай адам банкрот болот? Банкрот деп кимди айтабыз дегенде, сахабалар айтты, чындыгында банкрот деп багы товары өтпөй калган, акчасы калбай калган, соодасы жүрбөй калган адамды биз банкрот деп айтабыз дейт. Ошондо пайгамбар айтат: "Ал-муфлису мин уммати." Менин үммөтүмдөн чыныгы банкротты айтайынбы дейт. Ал кыямат күнү яти би салатин ва сиямин ва закатин. Кыямат күндө Алла Тааланын алдына эсеп китепке барганда ал намазы менен барат, орозосу менен барат, ал зекети менен барат, жакшы кайрымдуулук иштери менен барат, толтура жакшылык иштери менен. Бирок ошол эле учурда код шатама хаза дейт. Башка бирөөнү сөккөн, тилдеген, ва козова хаза бирөөгө жала жапкан, жалгандан, бирөөдүн жетим жесирлердин же бирөөлөрдүн акысына кирип малын жеген, анан бирөөдүн канын төккөн дейт. Же болбосо бирөөдү ушу колу менен урган, тили менен жала жапкан. Мына ушулардын баары кыяматта өзүнүн өчүн алынганын талап кылынгандыктан, кимди тилдеген болсо ага сооп берет, кимге жала жапкан болсо ага соопторунан берет экен, кимдин акчасына, малына кирген болсо, акысын жеген болсо ага дагы соопторунан берет экен, кимдин канын төккөн болсо жана кимди урган болсо аларга да сооп берет экен. Анткени кыяматта ушул нерселердин баардыгын биз бул дүйнөдө кылган жакшылык иштерибиз менен гана төлөйт экенбиз. Ал дүйнөдө акча, алтын, күмүш иштебейт экен, ортомчу деген болбойт экен. Ал жерде бийлигиң да, мансабың да, күчүң да, кубатың да эч бир арзубаган нерсеге айланып калат экен. Демек, ар бир адам өзүнүн амалы менен гана эсеп китеп берет. Ошентип отуруп, жанакы эсеп китеп бүткөнгө чейин соопторун берип отуруп, эч бир соогу калбай калганда, жанакылардын жаман иштери бул зулумдук кылган адамга жүктөлүп туруп, анан ютраху финнар, ал тозокко ыргытылат дейт. Пайгамбарыбыз айтат: чыныгы банкрот мына ушул адам дейт. Чыныгы банкрот адам бул эч бир сообу, жакшылык иши калбай калган адам дейт. Башка бир хадисте мына ушул эле мааниде пайгамбарыбыз айтат: "Иннар ражула ла турфау лаху яумал кыямати сахифатун хатта юра нафсаху аннаху наджин." Кыяматта бир адамга эсеп китеп келгенде, бул хадисте айтылат, кыяматта бир адам эсеп китепке алынып келингенде, анын багы китептериндеги жазылган жакшылык иштерди көрүп туруп, мен ушул жакшы иштерим менен мына ушул кыяматтын эсебинен кутулат экем деп ойлойт дейт. Бирок жанакындай адамдар келип акысын ала берип, бирөөдү тилдеген болсо, же башка кылган болсо, гыйбат кылса, акысына кирген болсо, ошолор келип акысын ала берип, эч бир жакшылык соогу калбай калат экен дагы, андан да төлөй албай калган учурда соогу менен алардын жаман иштери бул адамга жүктөлөт дейт. Мына ушулардын бардыгы адамдын бул дүйнөдө ошо башкалардын акысына кирип, зулумдук, зомбулук кылгандан болуп атат. Абу Зар радиаллаху анху риваят кылган хадисте пайгамбарыбыз айтат, бул хадисил кудусиде келет, пайгамбарыбыз айтат, Алла Таала айтты дейт: "Я ибади, о менин пенделерим, инни харрамту зулма аля нафси фала тазалламу." Мен өзүмдүн, Алла Таала айтат экен, мен өзүмдүн нафсыма зулумдук кылганды тыйдым. Силер дагы бири-бириңерге
зұлымдық қылбағыла, зұлымдықты сілердің ортоңорда жаалту байнакум мухарраман арам қылдым дейді. Ошонта бири-бириңерге такыр зұлымдық қылбағыла. Демек, бұл бізге түзден түз көрсөтмө. Біз қолдан келишинче эмне кылышыбыз керек экен, башка бирөөлөрдүн акысына кирбегенге аракет кылалы. Мына Муаз ибн Жабалды пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Йеменге элчи кылып жиберип атканда мындай деген насаатын айткан. Муаз ибн Жабалга: "Иттaqi da'watal mazlum, fa innahu laysa baynahu wa bayналлахи хиджаб." Муаз, сен барып дават кыласың, аларга жакшылыкты үйрөтөсүң, жамандыктан кайтарасын. Мына ошол учурда эл менен мамиле кылганда сен эч кимге зулумдук кылбагын. Ошол эле учурда залымдыкты, зулумдукту, зомбулукту көргөн адамдын дуасынан сактангын, анткени анын дуасы менен Алланын ортосунда эч кандай парда жок дейт. Ал түз эле кабыл болот деген маани чыгат. Андан кийин Абу Хурайра радиаллаху анху өз хадисинде айтат, бұл пайғамбардың хадисінде келеді: "Саласатун ла турадду дааватухум." Үч адамдын дуасы такыр кайтарылбайт дейт. Биринчиси бул орозо кармаган адамдын бата дуасы экен. Ал кайтарылбайт, кабыл болот дейт. Экинчиси имамул адил, адилеттүү падышанын дагы дуасы, батасы кабыл болот экен. Үчүнчүсү дааватул мазлум, бұл мазлумдун, зордук, зомбулукту көргөн адамдын бата дуасы экен. Ярфауллаху фауқал гамам. Ошол көтөрүлөт экен анын дуасы Алла Таалага. Алла Таала мен бир бул адамга жардам берем дейт экен. Сөзсүз түрдө Алла Тааланын ал адамга жардамы болот экен. Мына ошондуктан биз колдон келишинче бул дүйнөдөн көптөгөн соопторду алганга, жакшылык иштерди аткарганга, колдон келишинче кемчилигибизди жойгонго, жан дүйнөбүздү байытканга аракет кылышыбыз керек. Дагы бир хадисте пайгамбарыбыз айтат: 3 дуа кабыл болот. Бул дуалардын биринчиси ата эненин баласына кылган дуасы, сапарда жүргөн адамдын, жолоочунун бата дуасы, андан кийин зордук, зомбулукту көргөн, жапа чеккен адамдын дуасы дейт. Мына ушул бакы жапа чеккен адам жакшы адам болбосо дагы айырмасы жок экен. Ал зомбулукту көрсө, катуу бир зыян көрсө, бата кылган болсо, анын деле батасы өтө берет экен. Мына бул жерде пайгамбарыбыз айтат: "Даватул мазлум мустажаба." Зулумдукту көргөн адамдын дуасы кабыл болот, ал адам өзү бузуку болсо дагы дейт. Анткени бузукулугу өзү үчүн деп атат. Бирок ал адамга башка бирөө зыян берип, андан зыян көргөн болсо, анын дагы батасы кабыл болуп кетет деген бул жерде пайгамбарыбыздын айткан сөзү бар. Ошондо пайгамбарыбыз дайыма эмне деген насаат берет: сен жапа чеккенге дагы, зулумдук көргөнгө дагы, зулумдук кылып атканга дагы эмне кылгын? Жардам бергин дейт. Анан сахабалар түшүнбөй калат. Эми жапа чеккен, зомбулукту көрүп аткан адамга жардам берет экенбиз. Бирок зулумдук кылып аткан адамга кантип жардам беребиз? Дегенде пайгамбарыбыз айткан экен: аны ошол жардам бергениң ошо зулумдук кылып аткандыгынан тосууң дейт экен. Ошол жардам бериң. Балки сөз менен токтото алабыз, балки кол менен токтото алабыз, Мына ошондон кой, бул болбойт, уят деген нерсе мененби же барып тосуп калыппы, кыскасы ушундай же атайын багы шарият жолу менен же мыйзам менен токтото алабызбы? Мына ушул жолдордун бардыгы ошол залымдын, зулумдугун токтотуу болуп эсептелинет экен. Күндөрдүн бир күнүндө Умар ибн Хаттаб эс алып жаткан экен. Анан жаш балдары айланасында ойноп аткан экен. Ошол учурда Умар ибн Хаттабга бир аймакты башкарган башчысы келип калат экен. Мындайча айтканда губернатор келип калат экен. Ошондо байкы Умар ибн Хаттаб жаш балдары менен, небелер ушундай ойноп атканын көрүп туруп, ал мындай бир жакшы эсептебептир да. Аны сезип калган Умар: "Сен өзүңдүн үй бүлөң менен кандайсың? Мамилеңди айтчы" десе, ал айтат экен: "Мен үйгө киргенде эле жаш балдардын баары үнү өчүп калат" дейт экен. Жымжырт боло калат. Дегенде пайгамбарыбыздын сахабасы Умар ибн Хаттаб ошол учурда аны жумуштан алып салды дейт. Анын себеби эле, сен өзүңдүн бала чакаңа жакшылык кылбасаң, анда пайгамбардын үммөтүнө кантип жумшак болосуң, кандай жакшылык кылат элең деп мына ушул жумуштан алып салды дейт да. Демек бул жерде дагы Умар ибн Хаттабтын балки көрөгөчтүгү, анын данышмандыгы бардыр.
Күндерден бір күнінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға адамдар келеді дағы бір аялды аябай мақташады. Ал күнүзү кечке чейин ораза кармайт, түнү менен намаз окуйт, өтө бир жакшы ибадаттарды, амалдарды аткарат. Бирок бир эле кемчилиги бар, ал дайыма кошуналарына зыян берет дейт. Тили менен аябай жаман зыян берет. Дегенде пайгамбарыбыз мындай деп жооп берген: "Ла хайра фиха хия мин ахлинар". Анда ал адамда эч бир жакшылыгы жок экен. Ошундай кете берсе, балки тозоктун эси болуп калат деген пайгамбарыбыздын сөзү бар. Пайгамбар тозоктун эси болуп калат дегени жана биз жогоруда айткан пайгамбардын хадисинде келгендей, ошо кимди тилдеген болсо, урган болсо, зыян берген болсо, соопторун берип отуруп, өзүндө эч нерсе калбай калат деген сөз экен. Ошондон биздин кылып аткан жакшы амалдарыбызды сактап калганга аракет кылалы. Аны жакшы ниет менен, чын ихлас менен, бирөөгө зыян бербөө менен биз сактай алат экенбиз. Бул дүйнөдөгү ибадат кылуу деле өзүнчө бир машаккаттуу иш. Намаздын деле өзүнчө бир машаккаты бар. Ага убакыт бөлүш керек, таарат алыш керек, тазаланыш керек дегендей. Орозонун деле өзүнчө бир машаккаты бар. Эртеден кечке чейин ач калып, чаңкап, кармайбыз. Ал эми ажылыктын бакы машаккаты андан да чоңураак болот. Акчаңды сарптайсың, денең менен барасың, ысык жерде жүрөсүң. Эмне деген амалдар, ибадаттар. Ошол эле учурда зекеттин дагы машаккаты бар. Канчалаган кыйналып, менет менен акча таап, ошонун четинен Алланын буйругун аткарайын деп беребиз. Мына ошолардын нерселердин бардыгы булар машаккаттар. Ошол машаккатка Аллах субхана ва таала бизге соопторду берип атат да. Эми ушунча бир машаккат менен кыйналып, ниетибизди баягы тууралап, жан дүйнөбүздү тазалап кылган амалыбызды эртең башка бирөөлөргө берип салуу оңой эле болуп калып атат да. Бирөөдү эми акысына кирген болсоң эле берип саласың. Балки бир ажылыгың кетет, бир айлык орозоң кетет, балки 10 жылдык орозоң кетип калышы мүмкүн дегендей. Мына ошондон биз мына ушул нерселерге дагы көңүл буруп, өзүбүздүн соопторубузду не кылышыбыз керек экен, сактап калганга аракет кылышыбыз керек, бирөөгө зыян бербешибиз керек деген маани. Демек, бул жерде дагы пайгамбарыбыз чындыгында анын ибадаты, ошол аялдын ибадаты, анын адеп ахлагын оңдобогондон кийин ал ибадаттын дагы пайдасы тийүүсүндө бул чоң бир суроо жаратат экен. Демек, кээде адамдардын суроолорун, сүйлөгөндөрүн карай турган болсок, кудум эле кыямат жоктой, кыяматта эсеп китеп жоктой, ал жакта бир тозок бейиш жоктой эле адамдар бири-бирине эмне кылып атышат, зыян берип атышат. Мисалы, бирөөсү келет дагы баланча менен акчамды алды эле, карызга алды эле, такыр эле бербей жатат. Тиги кошунан мага зыян берип атат, тиги мага зулумдук кылып атат, баланча иштет деле акымды бербей жатат. Же болбосо аялы айтат, мага күйөөм өз мамилени жакшы кылбай жатат, балдарыма зордук зомбулук кылып атат, мага да зулумдук кылып атат деген нерселер чындыгында акыркы учурда аябай көбөйдү. Мисалы, Кыргызстандын эле бир статистиканы ала турган болсок, 2023 жылы 13 000 үй бүлөлүк зордук зомбулук катталды дейт. Бул эмне деген сөз? Ошол эле учурда bir жылдын ичинде 8 000 10 000ге чейин ажырашуулар болуп атат. Мына ошол бул эмне деген сөз? Бул деле ошол зордук зомбулуктун артынан мына ушундай ажырашуулар, балдар ортодо калып, же атада эмес, же апада эмес, же тарбияда жок, же окууда жок. Мына ушундай зордук зомбулуктун кесепеттери дагы аябай акыркы учурда бизде көбөйүп атат. Мына ошондон биз мусулман коому болгондон кийин 85%дан ашык мусулманбыз дегенден кийин мындай зордук зомбулук мусулман коомчулугунда болбош керек эле. Демек, биз мусулман болгонубуз менен бирок ошол мусулманчылыктын негизги принциптерин, анын эрежелерин, анын көрсөтмөлөрүн балки жакшы аткара албай жатабыз. Балки эки тараптан деле ушундай бир кемчиликтер кетип, мына ушундай ажырашууларга барып аткан учурда, демек, балдардын дагы баягы ортодо калып тарбия албай калганы бул деле өзүнчө бир зулумдуктун бир түрү деп эсептелинет. Мына ошондон биз эмне кылышыбыз керек? Колдон келишинче мына ушул нерселердин баардыгын жоопкерчиликтүү сезишибиз керек. Пайгамбарыбыз айтат, ар бир аял, ар бир эркек өзүнүн үй бүлөсүнө, өзүнө тийиштүү жумуштарда жоопкерчиликтүү, эртең мына ошол жооптуу нерселерине
неринен бул суралат дейт. Эртең биз жооп беребиз бул нерсеге. Ошондон үй бүлөнү сактап калуу, анын коломтону бекемдөө, үй бүлө институтунун бекемдөө бул коомдун бекемделишине алып барат. Пайгамбарыбыз айтып атпайбы? Силердин эң жакшыңар кулк мүнөздөрү жакшылар, мен дагы силердин эң жакшыңар бул аялдарына, үй бүлөлөрүнө жакшылар. Мен болсо дейт пайгамбарыбыз, үй бүлөмө аябай жакшымын дейт. Бул пайгамбарыбыздын бизге көрсөткөн жолу, үлгүсү. Биз мына ушул жолду карманышыбыз керек. Үй бүлөлүк зордук зомбулуктан, башка бирөөлөргө берген зыянды биз дайыма бул токтотушубуз керек. Эртең эле мисалы ошол аялың эле бул мага зулумдук кылды, зомбулук кылды десе, мына ошол аялыңа ошол соогуңдан төлөйсүн. Ал аялың кеч бермейинче, же бала чакаң кечмейинче, ал нерсе кечирилбейт. Же кошунан кечмейинче, ал нерсе кечирилбейт. Ошондо биз бул нерседен дагы өтө этияттуу бололу. Эч бир кайдыгерде калбашыбыз керек. Ошол эле учурда бул аялдар баш ийбей калды, аялым мага баш ийбей калды, айтканымды кылбай калды, билгенин кылат, тигиндей кылат деген дагы бул эмнелер бар? Багы арыздар же жашоодун, эки жаштын үй бүлөнүн жашоосуна таасир тийгизген дагы мына учурлар бар. Демек аял деле өзүнүн үй бүлөдөгү укугун, милдетин билүүсү зарыл, эркек деле мына ошондой. Анан чогуу ери шаркак толук кандуу жакшы бир үй бүлөнү бекемдеп, балдарына жакшы тарбия берсе, бул демек коомду бекемдеген болуп эсептелинет. Бул өзүнчө эле бир чоң сооптуу иш болуп эсептелинет. Биз мына ушул жака багыт алышыбыз керек. Алла Таала Куранда айтат: "Аль-яма туджза куллу нафсин бима касабат, ла зулма аль-яум." Мына бүгүн дейт, ар бир адам кылган иши үчүн же анын сыйлыгын, же анын жаман жазасын алат. Бүгүн эч кимге зулумдук кылынбайт дейт Алла Таала айтат. Алла башка бир аятта Алла Таала айтат: "Инналлаха ла язлиму мисқала зарратин." Алла Таала эч кимге кымындай дагы зулумдук кылбайт. Демек, ал күнү жакшылык кылган, жакшы ишиң дагы жокко чыкпайт. Ошол эле жамандык кылган болсоң, ал деле сакталып калат. Мына ошонун жазасын, сыйлыгын мына бүгүн аласыңар дейт. Мына ошондон ошол күнгө биз эмне кылышыбыз керек? Биз даярданышыбыз керек. Алла Таала Куранда айтат: "Ва ла тахсабанна Аллаха гафилан амма яъмалу залимун." Мына залымдардын кылганын Алла Таала капилетте калды, билбей калды деп ойлобогула. Иннама юаххирухум лияумин ташхасу фихи ал-абсар. Ушундай бир күн, катуу күн келет, биз ошо күнгө даярдап койдук. Ал күн эсеп китебин берет. Мухтиина муqni'i руусихим. Алар ушундай баштарын ийип, мына ошол жерде эсеп китеп берет. Ла яртаддилейхим торфухум ва афидатухум хава. Болгон эле мына ушул кыяматтын коркунучунан, эсеп китебден кантип кутулам деген күн келип калат. Биз залымдардын, зулумдуктарын мына ошол күнгө даярдап койдук дейт. Ошол күнгө даярдап койдук дейт. Демек, бул нерседен биз эмне кылышыбыз керек? Өтө этият болушубуз керек. Пайгамбарыбыз ушул аяттын негизинде өз сөзүн айтат: "Инна Аллаха ла юмили лиз-залими хатта иза ахазаху лам юфлитху." Аллаху субхана ва таала мүмкүнчүлүк берет дейт залымга дейт. Балки кайтып калар, тооба кылып калар, балки зулумдугун уланта берер. Кийин Алла Таала эсеп китепти берип туруп жазасын бергенде, ал жаза экинчи андан кайтарылбайт. Ал өз жазасын алат деп мына ошол жерде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат. Анан пайгамбарыбыз ошо сахабалар менен отурганда ушул сөзүн айтат: "Иннар ражула ла турфа лаху ямал кыямати сахифатун." Адамдын кыяматта ушундай бир жакшы амалдары көрүнсө, мен ушуну менен кутулат экенмин, соовум көп экен деп туруп, бирок жанагындай башкаларга соовун берип отуруп, эч бир эмнеси калбай калат дейт. Жакшылык иши, сооп иши калбай калат дейт. Ошондуктан Айша энебиз айткан хадисте пайгамбарыбыз айтат: "Мен залама кайда шибирин минал арт." Ким башка бирөөдүн жерине бир карыш болсо дагы зулумдук кылып, күч менен тартып ала турган болсо, тавакаху фи саби арадин яумал кыяма, кыяматта 7 тозоктун түбүнө түшүп кетет дейт. Жөн эле тозок эмес, тозоктун түбүнө түшүп кетет дейт. Бул кимге? Бир адамдын бир карыш жерине кирип койгон болсо. Азыр эми биз канчалаган
адамдардың арыздарын угуп атабыз. Акысына кирген, бир жерди канча адамга саткан, бирөөдүн акысына кирген. Демек бул өтө баягы көңүл бура турган олуттуу маселе. Себеби биздин кыяматтагы жашообуз бул түбөлүктүү жашоо. Бул дүйнө бул убактылуу жашоо. Мактансак жүзгө чыгарбыз, андан бир аз ашарбыз. Бирок баары бир бул дүйнөдөн өтөт экенбиз. Эртең баары бир эсеп китеп келет экен. Анын сыйлыгы бар экен, анын жазасы бар экен, анын бейиши бар, анын тозогу бар. Мына ошол нерсе дайыма биздин мусулман адамдын эсинде болуш керек. Дайыма жүрөгүндө болуш керек. Дайыма оюнда, пикирде болуп, мына ошол Алла Таала берген ибадаттар менен биз өзүбүздү көзөмөлдөп жүргөнгө эң бир жакшы азыркы күндө мүмкүнчүлүк экен. Пайгамбарыбыз башка бир хадисинде айтат, ушул жанагы хадистин эле маанисинде, "Ман иктата хакка имри мин муслимин", бул жалпы келип атат. Жана кимдин жерин деген болсо, бул жалпы келип атат. Ким бир мусулмандын акысын тартып алса дейт, ал жерин болобу, малын болобу, кийимин болобу, бир илимин, эмгегин болобу, ага Алла Таала тозокту важип кылып койду дейт, зулумдук кылгандыгы үчүн. Ага Алла Таала бейишти арам кылды, ушул зулумдук кылгандыгы үчүн. Фaqala lahu rajulun wa in kana shay'an yasiran. Анан бир киши сурады, пайгамбар ушул айтып атканда, эми кичинекей нерсе деле болсо дагы деп пайгамбардан сураганда, пайгамбар ооба wa in kana qadiban min arak. Бизде баягы мисвак бар го, мисвак. Тиш тазалай турган. Ошондой болсо дагы деди. Өзү ошол арак деген дарактан алынат экен мисвак. Бул бир дарак. Ошол дарактын бир кичинекей бир мисвакка окшош шагы болсо дагы, же бутагы болсо дагы, ошону дагы зулумдук кылып алып койгон болсоң, мына ошого да жооп бересиң деген пайгамбарыбыздын сөзү. Демек биз колдон келишинче эмне кылышыбыз керек экен? Бул зордук, зомбулуктан, ал кошунага болобу, аялына болобу, үй бүлөнө болобу, же башка жумушта чогуу иштегендерге болобу, биз толук бул шариатта зулумдук арам деп эсептелинет. Суфьян ибн Уяйна рахимахулла айтат: "Аввалу ма кутиба фи забур вайлун лиз-залама" дейт. Суфьян ибн Уяйна айткан экен, Давуд пайгамбарга түшкөн Забур китебинин башында эле мына ушундай жазылган дейт. Залымдарга тозок болсун деп жазылган дейт. Ким бирөөгө зордук, зомбулук кылгандарга. Вайлун деген бул тозоктогу бир өрөн. Мына ошол болсун деп айтылган дейт. Ал эми Кады Шурейх деген айтат, кимдин акысына залымдар кирген болсо, аны эртең эле ошонун жазасын залымдар, зулумдук кылгандар көрөт. Анткени залым кылган, зулумдук кылган адамдын кыяматта жаман жазасы күтүп турат. Ал эми зомбулук көргөн адамды кыяматта сооп күтүп турат дейт. Демек бизге сооп керекпи же жаза керекпи? Жок, бизге сыйлык керек, Алланын сообу керек. Бизге эч бир жаман жазанын кереги жок. Муну ошондон биз ушуга да көңүл буралы. Анан данышмандар айткан экен, зулумдук кылып аткан учурда сен Алла Тааланын адилеттүүлүгүн эсте дейт экен. Эгер Алла Таала адилеттүүлүгү менен эсеп китеп кыла турган болсо, балки эч ким ал нерседен кутулбайт. Ал эми күчүң жетип турган учурда дагы Алла Тааланын кудуретин эсте дейт экен. Сенин кудуретиңде дагы күчтүү Алланын кудурети бар. Сенин багы кылып аткан ишиңди Алла Таала көрүп билип турат, сөзсүз түрдө багы муктажга Алла Таала жардам берет. Ошондон башка бирөөгө багы күчүңдү көрсөтүп атканда Алланын күчүн эсте деген бул данышман алымдарыбыздын сөздөрү. Имам Катада айтат экен, зулумдуктун 3 түрү бар дейт. Зулмун ла юхфар, биринчи зулумдук бул эч качан кечирилбейт экен. Эч качан кечирилбеген зулумдукка бул Алла Таалага ширк келтирүү экен. Инна Аллаха ла яғфиру юшрака бихи ва яғфиру ма дуна залика дейт. Алла Таала ширктен бардыгын кечирет, башкасын, бирок ширк кылганды, Аллага ширк кылганды кечирбейт. Ошондон Куранда аширку зулмун, ширк кылуу бул өзүнчө зулумдук дейт. Экинчиси зулмун ла ютрак. Эч бир кое бербеген, ташталбаган зулумдук дейт. Ал кандай зулум? Бул адамдарга кылган зулумдук дейт.
адамдар бири-бирине зулумдук кылган болсо, ошол бул зулумдук зомбулук кылган адамды такыр кое бербейт, өзүнүн акысын алмайынча дейт. Үчүнчүсү зулмун югфар, бул кечириле турган зулумдук, бул Аллах Таала менен пенденин ортосундагы эмне экен? Зулумдук, адам баласы өзүнө зулумдук кылып коет, намаз окубастан, орозо кармабастан. Мына ошондой учурларда Алла Таала бул өзүнүн рахматы, мээрими менен кечирип коюусу мүмкүн экен. А бирок бирөөдүн акысы ошол адам кечирмейинче кечирилбейт экен. Мына ошондон Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Анас ибн Малик радиаллаху анху риваят кылган хадисте айтат: "Иттақу даватал мазлум", мазлумдун дуасынан сактангыла. Ал динсиз болсо дагы айырмасы жок дейт, кафир болсо дагы дейт. Анткени ал дуалардын ортосу менен Алланын ортосунда эч кандай парда жок дейт. Ушул зулумдуктун көрүнүшүнөн мисал катары айта турган болсок, Саад ибн Абу Ваккас деген пайгамбардын сахабасы болгон. Ушул сахабанын бата кылса батасы кабыл боло турган сахаба болгон. Анан Ирактагы Куфа деген шаарга ошону башчы кылып Умар ибн Хаттаб жиберилгенден кийин бир канча убакыттан кийин артынан арыздар келе берет экен. Арыздар келгенде анан Умар ибн Хаттаб Мухаммад ибн Масламаны жибереткен дагы, сен биринчи Саатка барардан мурда мечиттерге кирип, элдерге кирип бул жөнүндө сора дегенде, ал кирип Куфага барып мечиттерден сураганда бардык мечиттердеги адамдар Саатты макташат. Жакшы, адилеттүү, жакшы башкарат деп не кылат, макташат. Анан бир мечитке киргенде, ошолордун оюн сураганда, ошол жерден бир жамаат турат дагы, алар айтат: бул Саатың деген жакшы башкарбай жатат, адилеттүү кылбай жатат, чогуу биз менен жихадка чыкпай жатат, урушка барбайт. Үч нерсени айтышат. Ошол биз менен чогуу урушка чыкпайт, адилеттүүлүк менен бөлүштүрбөйт, мына адилеттүү башкарбайт. Мына ушундай демелерин, бакы сөздөрүн айтканда, Саат ушуну уккандан кийин колун көтөрүп бата дуа тилек кылган экен. О Аллахым, ушул адам жаладан, жалгандан айтып аткан болсо, анда ушунун өмүрүнү узун кылгын, өтө кедей кембагал кылгын, анан фитнага душар кылгын деп бата кылган экен. Кийин бир киши айтат, сахаба, мен ошол кишини көрдүм дейт. Аябай каштары түшүп калыптыр, жашы 100дөн ашып калыптыр, көчөдө кыздарга жанагы немелерге тийишип жүрөт. Сен уят эмеспи, эмне мындай кылып атасың десе, эми Сааттын батасы мага тийип кетти да деп ошентип айтып жүрөт дейт. Мына ошондон бул батанын дагы кабыл болгон болсо, мына ошондой өзүнүн зыяндары болот. Биз ошондон урматтуу мусулман бир туугандар, колдон келишинче могу зулумдук кылгандан, зомбулук кылгандан өтө этият бололу. Анткени бул нерсе азыр биз бул жерде айтып өткөндөй кечирилбей турган нерселерден, эгер адамдын акысына кирип калган болсок, жараткан Аллах субханаху ва таала баардыгыбызга туура жолду көрсөтүп, ошол туура жолдо жүрүүнү Алла Таала насип кылсын. Эми бизге келген кээ бир суроолорго жооп бере кетсек, Шавал айы жана андагы 6 күндүк орозо боюнча айтып берсеңиз, бул айда орозо кармоо тартиби кандай болуп калат? Негизи Шавал айында орозо кармаган өтө сооптуу. Ким орозо кармап, артынан Шавал айынан 6 күн кармаган болсо, бул 1 жылдык орозону кармагандай эсептелет деген пайгамбарыбыздын сөзү бар. Мына ошонун негизинде биз ушул Шавал айында гана ошо 6 күндү кармап койгон болсок, мына ошол соопторго жетишебиз, Кудай буйрса. Карыз орозону Шавал айындагы 6 күндүк орозодон кийин кармаш керекпи, же дароо эле уланта берсе болобу? Ал эми карыз орозону кааласаңыз ошол Шавал айдын 6 күндүк нафил орозодон кийин деле кармасаңыз болот. Кааласаңыз айттан эртеси күнү эле каза орозону кармап, андан кийин Шавалдыкын кармап койсоңуз деле боло берет. Өзү бул ыктыярдуу маселе. Курман айт жакындап келе жатат. Курман айттын маани маңызын кенен түшүндүрүп бересизби? Эл ичинде курман болгондор эскерилет деп айтылат го. Курбан айыт, ороза айыт, бул биздин айытыбыз. Пайгамбар айткан, булар биз үчүн айыт, бул биз үчүн майрам деген. Демек, курбан айтты
ажылыктагы чоң амалларды аткаргандан кийинки Алла Тааланын бизге берген майрамы. Ал эми орозо айт 30 күндүк баягы машакаттуу, сабырдуулук менен туткан орозодон кийинки бизге берилген майрам. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Мадинага көчүп келгенде алар 2 күндү майрамдашчу экен. Анан пайгамбарыбыз айтты: Алла Таала силерге андан да жакшы 2 күндү берди. Бул Курбан айт жана орозо айт. Мунун маңызы өтө зор. Мисалы Курбан айтта биз эмне кылабыз? Курбан айт да бул биз зыяраттарды кылабыз, туугандык, достук, кошуналык мамилелерди бекемдейбиз. Коомдо баягы кээ бир социалдык маселелер козголот. Мисалы биз курбандык чалып, ошол курбандыктын ниетинен жакындарыбызга, муктаждарга таратабыз. Мына ушундай баягы Кудай Тааланын бизге болгон ниматын эстейбиз. Мына ушундай өзүнүн жакшы маңыздары бар. Ошондуктан баягы мусулман адам бул күндү аябай шаңдуу, жакшы өткөргөнгө аракет кылыш керек. Андан кийин бул Курбан айтта бизде булай аябай жакшы күндөр да адамдын жан дүйнөсүн тазалай турган айттар, майрамдар болгондуктан кээ бир адамдар менен капалашып калган болсок, араздашып калган болсок, ага капа болуп калган болсок, же бизди капа кылган болсо, жүрөктү тазалап, кечиришип алганга, кечирилишип, элдешип, жарашып алганга чоң бир мүмкүнчүлүк деп айтсак болот. Мына ошондон баягы айтты биз жакшы өткөргөнгө аракет кылалы. Анан бул жерде чындыгында бизде үрп адат болуп калган, ошол өткөндөрдү эскерип дагы Куран окуп бата кылып коебуз. Бул деле сооптуу амалдардан деп билинет. Бирок биз билели, бул Курбан айт, орозо айттар бул тирүүлөрдүн майрамы. Баягы кайгыра турган күн эмес, болгону өткөндөргө бата дуа кылып койсок, бул зыяны жок. Курбанчылык кылуу кимдер үчүн важип? Биздин мазхабта курбанчылык кылуу зекет бергенге мүмкүнчүлүгү бар адамга важип деп айтылат. Мына ошондо кимдин ошондой мүмкүнчүлүгү бар болсо, эми колунда бар болсо, негизги муктаждыгынан ашыкча мал мүлкү бар болсо, курбанчылык сойгондо эч бир үй бүлөлүк бюджетине такыр зыян болбосо, мына ошондой учурларда курбанчылык кылып койгонубуз жакшы болот. Анткени бул өтө сооптуу болот. Бул баягы курбанчылыктан кийин баягы бирөөлөргө таратабыз, үйгө келгендерди коноктойбуз, өзүбүздүн үй бүлөбүзгө калат. Мына ошондой бир жакшы өзүнүн маңызы бар. Курбандык кылуу күндөрү кайсы күндөр дейт? Курбандык кылуу күндөрү 3 күн болот. Курбан айт күнү, андан кийин дагы 2 күн болот. Мына ошол күндөрдүн ичинде муздап калганга, курбанчылык кылып калганга аракет кылышыбыз керек. Курбандык кылуунун ордуна садака жана башка жакшылык кылса болобу дейт. Ошол баягы курбандык чала турган күндөрү биз эгер мүмкүнчүлүгүбүз бар болсо, сөзсүз түрдө курбанчылык чалышыбыз керек. Бул өтө сооптуу болот. Баягы биздин курбанчылыгыбыз Алла үчүн кылынып аткандыктан, мына ошол курбанчылыктын биринчи ошол курбанчылыктын денесинде канча түк бар болгон болсо, ошончо сооптуу Алла Таала бизге жазат экен да. Мына ошондон биз курбанчылык сое турган күндөрү, же айт күндөрү анын акчасын садака кылбастан, жок биз курбандык кылалы. Ошол туура болот, ошол сооптуу болот. Анан садаканы өзүнчө кыла беребиз. Бирок ошо курбандыкка алган малыңды кайсы бир себептер менен 3 күндө да сое албай калган болсо, анда ошол нерсени курбандык бүткөндөн кийин садака кылып ийиш керек болот. Бирок биз ушуга көңүл буралы. Пайгамбар айтат, эң биринчи бул күнү биз курбандык кылабыз, андан кийин ошо курбандыктын даамын сызабыз деген пайгамбарыбыздын айткан сөзү бар. Андан кийин бул такыбалыктын белгиси экен. Куранда айтат, силердин курбандыгыңардын баягы каны, баягы териси Аллага жетерден мурда силердин такыбалыңар жетет дейт да. Демек биз Алла Таалага ишенгенибиз үчүн, пайгамбардын сүннөтүн карманганыбыз үчүн, ошол сүннөттө ушундай кылгыла деп айтылгандыгы үчүн, Куранда айтылгандыгы үчүн биз ошол Ибрахим пайгамбардын сүннөтүн тирилтип, туугандык мамилени бекемдеп, башка мусулмандар менен мамилебизди бекемдеш үчүн ушул аткарып аткандан кийин, демек биринчи биз мына ошол жакшы иштен баштаганыбыз жакшы болот. Курбан айт күнү канча айлык кой жарайт? Эми курбандыкка кой, эчки, уй, төөлөр жарай берет. Бул жерде койдон болсо, бул 1 жаш деп айтылат. Эгер 6 айлык кой 1 жаштай еттүү болсо, анда дагы уруксаат берилет. Курбандык кыла турган малды союунун тартиби кандай дейт?
Эми тартиби жана адептери мына ошол баягы курбандыга союла тургандын эч бир кемчилиги болбош керек. Баягы мүйүзү сынган, чолок болгон, арык болуп өлөйүн деп турган андайлардын бардыгы жарабайт. Андан кийин ошол бычагыбыз курч болуш керек, кыблага каратышыбыз керек, бисмилlah, Аллаху акбар деп айтышыбыз керек. Мына ошондой тартиптерде соя беребиз. Курбандыкка алынган малдын терисин иштетсе же сатса болобу дейт. Курбандыкка муздалган терини ошол үй бүлөнүн ээси өзү колдонсо болот, садака кылып ийсе болот, башка бирөөгө хадия кылып берсе болот, бирок аны сатканга болбойт. Жана кээде биз жалдаган болсок, муздаганга чоң уйларды же койлорду же төөлөрдү, анын акысы катары бул терини дагы бергенге болбойт. Ушул нерсени биз эске алышыбыз керек. Мен намазга Багамдатка жыгылганыма 3 ай болду, бирок намаз окуганда дуа кылса болобу? Таслимден кийин дуа айтса болобу же туура эмес болобу түшүндүрүп койсоңуз. Дуа кылса болот. Бир тууганым, Аллахым ыйманыңызды бекем кылсын. Багамдатка бекем болса, калган дагы 4-өөнө да бекем кылып, 5 убакка бекем кылсын. Ошол намазды окуп, салам бергенден кийин биз аятал курсини окуйбуз, таспих тартабыз. Эгер чындыгында сүннөтү жок болсо, парздан кийин сүннөт бар болсо, biz Allahumma ente selam ve minke selam деген дуаны айтып туруп эле сүннөткө туруп кетебиз. Андан кийин ошол намаздардан кийин аятал курсини окуйбуз, таспих тартабыз, андан кийин бата кылабыз. Кудай берсе, бул туура эле бата кыла берели. Балага канча жаштан Куранды окутуп, илим же медресе берсек болот? Куранды окута берсек боло берет, намазды үйрөтө берсек боло берет. Бакы тили чыккандан баштап эле үйрөтө берели. Ал эми медресеге бергенде бул 9-классты бүтүп, андан кийин ошонун аттестаты менен гана медресеге тапшырса болот. Чашке намазынын убактысы кайсы убакта айтып коесузбу? Чашбек намазынын убагы бул духа намазы, чашке деп коет. Ошол күн чыккандан кийин эле, бир 20 мүнөттөн кийин эле, ошол саат 12-12:30 чейин окуса боло берет деп айтылат. Энергетикалык суусундуктарды ичсе болобу? Мисалы флеш халал деген жазуусу бар. Эми энергетикалык суусундуктарды менимче баягы эч бир баягы халал деген эле бар болсо, сертификаты бар болсо, баягы арам деп айта албайбыз. Бирок ошого окшогон нерселердин баардыгын азайткан жакшы болот. Аз ичкен жакшы болот. Балки кээде ичпей койгон деле балки максатка ылайыктуу болор. Себеби бул жерде баягы көп ичкенде көп колдонгондо зыяны да болушу мүмкүн деп айтылгандыктан. Эле мен халал деген сертификаты болсо маселе жок, бирок баары бир ошондой болгон күндө дагы этияттаганыбыз жакшы болот, балки азайтканыбыз жакшы болот деген сөз. Биз арпадан үшүр берели дедик эле, 1 тонна арпадан канча беребиз? Ошол арпа кандай суугарылды? Эгер кайрак суугарылган болсо, каналдан суу келип, арыктан суу келип, оңой суугарылган болсо, анда 10/1. 10/1 дегенде 10 килограммга 1 килограмм болот, ошондо 1 тоннага 100 килограмм болот. Ал эми мээнет менен суугарылган болсо, баягы мотор менен, аябай же бир суу сепкич бир баягы немелелер менен, арабалар менен мээнет менен суугарылган болсо, анда 20га 1 берилет, же болбосо 20 килограммга 1 килограмм дейбиз, ошондо 1 тоннага 50 килограмм берилет. Куптан намазынын 2 рекет сүннөтүнөн кийин 2 рекет тахажжуд намазын окуп, андан кийин 3 витр важыт намазды окусам болобу? Эгер баягы витрди биз кийинге калтырган болсок, анда боло берет. Себеби булардын бардыгы баягы кошумча намаз болгон эсептелгендиктен, ал эми учурда эле окуп алгандан кийин, мисалы кийинге калтырып алган болсо, анда бардык намазды бүтүрүп алып туруп, андан кийин окуган деле жакшы деп эсептелинет. Нике качан фарз, важип жана качан макруh сүннөт болот дейт. Нике жөнөкөй учурда, адамдын баягы жөнөкөй телегей тегиз болгон учурда үйлөнүүсү бул сүннөт болуп эсептелинет. Ал эгер үйлөнсөм бир аз ушу зыян берип коемго деген маани болсо, бул макруh болуп эсептелинет. Эгер алып мен баары бир бакпаймын, жаман мамиле кылам деген адамга үйлөнүү таптакыр эле арам болот. Бирок зынага, ойноштукка түшүп калуу коркунучу болгон учурда үйлөнүү бул важип болуп эсептелинет. Мына ошол нерселерге дагы биз көңүл бурушубуз керек. Кийимге суперклей төгүлүп катып калса бейнамаз болуп калабы? Клей бул кийимге тийип катып калган болсо бейнамаз кылбайт, ал нажас эмес. Болгону колго тийип калган болсо, аны сөзсүз түрдө жууш керек, себеби андан суу өтпөй калат, даарат өтпөй калат деген бул жерде маани бар.
Аялдар хижама кылдырса болобу дейт. Ооба, аялдар хижама кылдырса болот, бирок аялдарга кылдыруу керек. Анан билгендерге, жакшы билгендерге, себеби бул нерсе азыр көбөйүп кетти. Мына ошондон баягы өзүнүн гигиенасын сактаган, өз жол жобосун, тартибин билгендерге барып хижама кылдырса болот. Сыйкырдан сактануу үчүн өзүмө өзүм дем салдырып, Фатиха сүрөсүн канча ирет окусам болот. Бул учурда биз биринчи Фатиханы окуп, Фатиханы 7 жолу да окуса болот, Аятал Курсини окуп, Ихлас сүрөсүн окуп, Кул аузу бираббил фалак, бираббин настарды окуп, дайыма өзүбүзгө бата кылып жүргөн болсок, дем салып жүргөн болсок, кечинде жатканда да ошентип дем салып жаткан болсок, мына ушул нерселердин бардыгы мусулмандын коргонуусу болуп эсептелинет, Кудай буйрса. Садака менен зекеттин айырмасы кандай? Зекет бул парз болот. Анын өзүнүн шарты бар, өлчөмү бар. Мисалы бир өлчөмгө жетиш керек, ошого 1 жыл айланыш керек, адамдын өзүнүн мүлкү болуш керек, бул парз болот. Муну жок деп кайтарган адам динден чыгат, аткарган адам сооп болот. Ал эми садака бул нафил болот, анын чөйрөсү өтө кенен болот. Ага дагы үндейбиз, зекетти бергенге дагы аракет кылгандайбыз, бирок зекет бул парз, анын эсеп китеби бар деп эсептелинет. Менин ден соолугум жакшы эмес, боорум ооруйт, бат эле чарчап каламын, намаздарымды отуруп окуймун, туура болобу? Эми мына ушул учурда парз намазды туруп окуй алсаңыз, туруп окуганга аракет кылыңыз. Ал эми сүннөт намаздарды отуруп окуй берсеңиз боло берет. Бирок парз намазды дагы туруп окуганга такыр мүмкүнчүлүк жок болсо, анда отурушка отуруп эле окуй берсеңиз болот. Калып кеткен намаздарды кантип окуйбуз, же нафил менен толукталабы? Биз намазга бекем бололу, биринчи парз намаздарга, ошол парз намаздын жанында коштолгон сүннөт намаздарына бекем бололу. Бул эң негизгиси. Андан кийин ошол канча казаңыз болсо, ошол казаны окуп баштаңыз. Ошол казаны толукташ керек. Колдон келишинче толуктаганга аракет кылып, намазды окуш керек. Карыз деген бул төлөнө турган нерсе, ошондон аны биз сөзсүз түрдө төлөшүбүз керек. Алла Таала күч кубат берсин, ошону толуктаганга аракет кылалы. Себеби бул жерде кыяматта Аллах субханаху таала биринчи парыздан сурайт. Эгер парыздың толук болбой калса, анда жанагы бекем сүннөттөрдөн алынат дейт. Ошол намаздагы биз сүннөттөрдү окуп атпайбызбы ар бир намазга коштоп. Мына ошолордон андан кийин нафилдерден дейт. Бирок кандай болгон учурда дагы биз каза намаздарды толукташыбыз керек. Урматтуу мусулман бир туугандар, жараткан Аллах субханаху таала баарыбыздын ыйманыбызды бекем кылсын, ибадатыбызды кабыл кылсын. Ар бирибиздин үй бүлөбүзгө Алла Таала ынтымак, береке, тынчтык берсин. Жараткан Аллах субханаху таала Кыргызстан мамлекетибизди дайыма колдоп, коштоп, өзүнүн рызкы нематтарын көп-көп берип, дайыма тынчтыкты насип кылсын. Дагы бир жолу жума күнүңүздөр марек болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.